4 bölük Oyдун фундаменти. Эгерде визуализацияны биз даярдалып жаткан видеофильмге салыштырсак, ойдун фундаменти бул фильмге үн кошуу процессине барабар. Тек гана сөздүн ордуна фильмдин сүрөттөрүнө ылайыктуу сезимдерди кошуу керек. Мисалга, сиз өзүңүздүн фирманын кызматкерлери үчүн фильмдин презентациясын кыла турган болдуңуз дейли. Айтмакчы, анда фирманын менеджерлери жана жетекчилери да катышышат. Эгерде сиз аны жакшы өткөрө алсаңыз, анда сизге жумуш боюнча жогору көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү бар. Демек, бул презентация сиздин кызматтык тепкич үчүн абдан маанилүү. Сиз алгач ойдун фундаментин колдонууну чечтиңиз. Ошондуктан 5-10 минуттанын ичинде оюңуздун фундаментин сиз мурун эле бир жерден кантип ийгиликтүү өткөргөнүңүздү деталдуу түрдө элестетесиз. Сиздин презентацияңыз бардыгына жагып, жактырышты. Баары эми артта калды. Абдан жакшы өткөрдүңүз. Жарадыңыз. Визуализациядан айырмаланып, ойдун фундаментин куюуда сиз биринчи кезекте элестетип жаткан нерсеңизди сезүүгө көбүрөөк көңүл бурасыз. Бул жерде оюнга сиздин ой жүгүртүүңүз кошулат. Ийгиликтүү презентациялоодон сиз өзүңүздүн сезимдериңизди кантип элестетесиз? Эмнени? Толкундануунубу, канаттануунубу, чоң кубанычтыбы же тынчтануунубу? Мүмкүн калтырап титиреп ачууланасыз. Айтор кандай болсо дагы, бул ой ыргактарына болгон өзүңүздүн реакцияңызды жан дилиңизден өткөрүп, ойлоруңуз аркылуу сезимдериңизди текшериңиз. Кыскасы, өз каалооңузду аткарып, максатыңызга жеткен сезим менен ишенимдүүлүккө жеткендей болуп жашаңыз. Баары эле сөзсүз жакшы болуусуна деле тырышпаңыз. Жөн гана сиз алдын ала муну болуп өткөн окуя катары кабыл алып, баары сиз каалагандай болот деп ишениңиз. Мен бир эки досум Билл жана Дженет Хендерсон катышкан окуя тууралуу айтып берейин. Хендерсондор айылдан шаарга көчүп келишкен. Алар улам өсүп чоңоюп келе жаткан үй бүлөсүнө ылайыктуу үй сатып алууну пландашышкан. Албетте, шаардагы үйлөр айылдагы тамдарга караганда алда канча кымбатыраак эле. Бирок алардын үй бүлөсү кичинекей эмес. Аларга чоң үй болбосо болбойт. Андан дагы Хендерсондордун өзгөчө талаптары да бар болчу. Аларга сөзсүз чоң үй керек эле. Жана ал өтө кымбат болбош керек эле. Баары эле арзан акчага каалаганыңардай там сатып ала албайсыңар деп какшай беришти. Бирок Хендерсондор эч кимди угушкан жок. Билл мээнин күчүн жумушунда колдонуп билип калган. Ошондуктан бул процесске Дженнетти да акырындап кошо алды. Ал экөө биригишип алып, келечектеги үйүн элестетип, ойлорунда кура башташты. 2 айдан кийин алар мени өзүлөрүнүн жаңы үйлөрүнө чакырышты. Биз чоң бак аянтчасын аралап басып жүрдүк. Аларды карап туруп, кожоюн бактарды айылдан көчүрүп келгенби деп дагы ойго кетесиң. Андан соң үйдү кыдырып көрө баштадык. Ал абдан кенен, бардык балдарына бирден комната болуп, ал тургай жумушчу жана эс алуучу кабинеттер да бар экен. Элестетиңиз, ушунун баары баягы ойлогон акча каражаттарына сатып алышкан. Тим эле жомоктогудай, дедим мен. Мындай арзан жана бардык шарты бар үйдү сатып алганыңыздарды керемет деп эсептебейсизби? Биллдин берген жообу мени ушунчалык анын мээнин иштөө мүмкүнчүлүктөрүн жакшы билгендигин көрсөтүп, таң калтырды. Мен аны такыр унутпайм. Жок, деди ал. Биз мындай үйлүү болорубузду мындан 2 ай мурун эле элестеткенбиз. Муну ал ушунчалык ишенимдүүлүк менен айтты. Билл менен Дженет ички дүйнөсүндө так ушундай тамга укуктуу экендиктерин бекитишип, эртеби кечпи ага ээ болоруна ишенишкен. Андай үй кайда экендигин, качан табылаарын ойлогон эмес. Жөн гана андай үй алардыкы болоруна бир дагы секунд күмөнсүрөбөй иштеп келишкен. Бүгүнкү күнү алар бул методду балдарына колдонууну үйрөтүп келишүүдө. Алар да ушинтип өзүлөрүнө келечек тагдырларына көзү жетүү менен акырындап аракеттенүүнү каалашат.
Чындап эле, ата-эне балдарына алардын табиятына берилген мүмкүнчүлүктөрүнөн ашыгыраак байлык таштай алабы? Бизде бардыгыбызда мындай күч бар. Оюбуз менен өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү түзө алабыз. Ал эми ойдун фундаментин куруу бул мээнин гана иштөөсүн каалаганыңыздарды аткарууга багыттагануу гана болот. Элестетүүдөгүдөй эле, ойдун фундаменти пайдасыз фантазиядан өзүнүн ар дайым кайталануусу жана тырышчаактыгы менен айырмаланып турат. Сиз иллюзия менен гана жашабайсыз. Өзүңүздө жок нерсени алам деген куру ишенимде ойлоруңуз менен булут аралап учуп кетпейсиз. Ой фундаменти бул күнүнө 5-10 минут ичинде өзүңүзгө шыктануу жараткан энергетикалык машыгуу. Бир күн дагы калтырбай мындай машыгууларды өткөрүү өтө маанилүү. Бардык башка машыгууларда эле бул методду эпизоддук түрдө аткарсаңыз ал эффектисиз болот. Өзүңүзгө ылайыктап туруп программа түзүңүз да аны так колдонуңуз. Эмнени кааласаңыз ошону сөзсүз алуу сезимин жаш дүйнөңүзгө сиңириңиз. Бул сиздики. Ошону менен жашаңыз. Сезиңиз аны, кубаныңыз жана толкунданыңыз. Ал сизге таандык экенине толук ишениңиз. Алардын баарына сиздин ички сезимдериңизде ээ болуңуз. Ой фундаментинин ийгиликтүү куруу амалынын 2 шарты. Биринчи, бул амалды сиз эмнени кааласаңыз ошону алуу же болбосо эмнеге тырышсаңыз ошого жетүү ойлору менен чогуу колдонуңуз. Экинчи, бул амалды регулярдуу түрдө ар күнү жок дегенде 5 минутта ичинде жасаңыз. Жумасына 1 саатка караганда күнүгө 5 минутадан бул амал менен алектенүү өтө жакшы.